Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhim. Жаңа оқушылар құтты болсын. Білім алуда мүмкін адам башында сезбеші мүмкін. Бірақ Құдайым берекесін берсе, бұл илімдің натижасы сіздің өзіңізге емес, жалпы біздің азырқы жашап жатқан қауымға дағы, келешекке дағы, сіздің ата-енеңізге дағы, сіздің өзіңізге дағы, сіздің кейінгі бола тұрған келешектегі бала чақаңызға дағы тәсірі тие тұрған болады. Білімдің пайдасы шоншолық. Анан білімді белгілеу сөзсіз түрде күжірмендік мейнет керек. Бұға дағы мейнет бірілі тараптан болбойды. Оқу бойынша жазылған кітаптерімізде үш тараптуу мейнет керек. Бири сіздің өзіңізден болады, әлбетте бірінші. Сіздің ниетіңізге жараша, әрекетіңізге жараша, әдебіңізге жараша болады. Ошол үч нерсе бекем болуш керек. Ниетіңіз, әрекетіңіз, әдебіңіз. Анан ата-ене, анан устаз. Үч тараптуу әрекет бірдей болса, баланын ата-енесі дағы ең негізгі ролды ойнаған адамдарға кереді. Сабақташы. Сіздің өзіңізді қылынған әрекеттердің ең біріншісі білім алуға болған сабырдылық керек. Есіңізде қалсын, сұраныш. Сабырдылық менен адам жетпеген нәрсесіне жетсе болады. Себебі кім сабырды болса, Алла Тааланы менен чогуу болады, бірге болады. Дайыма сабырды менен Құдай бірге болады. Анан пайғамбарымыздан ошондой хадис бар. Илимдин бір сааттык билим алуунун, бір сааттык кыйынчылыгына сабыр кыла албаган адам өмір бойы надандықтың қараңғылығында қалып кетеді деген. Өмір бойы қараңғылықта жүргеніміз жақсы болады. Же біраз сабыр қылып білім алып, анан білімдің жарығында жүргеніміз жақсы болады. Білім учурунда сөзсіз сабыр керек, сөзсіз әдеп керек. Ошондой сөз бар, әдеп уламаларынан, әдеп бұл өз илимдин жарымы. Ким әдептүү болса, ал адам илимдин жарымын алган менен барабар болот. Айрыкча биздин мурунку шарият билиминде, дин билиминде әдеп биринчи орунда турган нерсе. Себеби әдеп менен сиз ата-эненин дагы батасын аласыз, ыраазылыгын. Әдеп менен сиз устазыңыздын да ыраазылыгын аласыз. Әдеп менен сиз Алла Тааланын да ыраазылыгын табасыз. Илим алуудагы қандай ғана қиыншылық болбосун, мен даярмын деген сіздің ниетіңіз шунчалык кубаттуу болсо, Алла Таала бардығын жеңил кылат. Әдебіңіз болсо, тақвалық болсо, Құдайдан коркуу, арамдан сактануу. Канчалык сіз билим алып аткан кезде өзү билимчи адамдын жүрөгүнө барып конгон бир нур болот. Имам Малик ошондой деп айткан экен. Илим деген бул көп эле нерсени билип алып, риваятты көп жаттап билип алуу бул илим эмес. Илим деген бул Кудайдан болгон нур болот, имандуу адамдын жүрөгүнө барып конот дейт. Нур болот билим. Сиз канчалык таквалык кылып, ошол жүрөгүңүзгө кире турган бизде инсанда бир нече каналдар бар. Көзүңүздө барып, көз менен алынган нерсенин бардыгы жүрөккө куят. Kulaktan girgen nersenin bardığı жүрөккө куят. Aklınız menen oy жүгүртүп, эмнен ойлонсоңуз, бу дагы сиздин жүрөгүңүзгө куят. Ичип жегениңиздин бардыгы жүрөгүңүзгө барып таасирин тийгизет. Ошон үчүн бул инсандын сырткы бетиндеги маалыматты кабыл алуусу, ичип жегенди кабыл алуусу, тамак ашы менен да бул бүт сиздин ичиңиздеги нерсенин ниеттин оңолушуна, өзүңүздүн адам болушуңузга чоң таасир берет. Сиз илим алып аткан жолуңузда ошончолук таза кармаганга аракет кылыңыз. Көзүңүз менен жаман нерсени карабаганга аракет кылыңыз. Илим тез жугат. Оозуңуз менен жаман сөздү сүйлөбөгөнгө аракет кылыңыз. Илим тез жугат. Жаман ушак, туура эмес сөздөрдү укпаганга аракет кылыңыз. Илим тез жугат. Мына бүгүнкү күн бир жакшы күн. Жакшы ишке кадам коюп атасыздар. Кудайым буйруса, бул жерде жана устаздар айткандай эң жакшы сонун устаздар бар. Кыргызстандагы белгилүү бир жакшы
Meyli azır el arasında tanılıp çıkpasa dagы, bирок зарыл bir жакшы устаздар бар. Силер пайдалана турган, ала турган ушунчалык bir жакшы кендер бар бу жерде. Жон гана буйруса Молда Сабыр дамланында көрөсүздөр. Ошол адамдардын бир кеби аудан эле бир силер менен сүйлөшүп, бир кеңеш берип, жарым саат, 1 саат отуруп койсочу, алардын берекесин көрөсүз. Мурунбай биз китептен окуйт элек, алым адам менен 1 саат отурган 60 жылдык ибадаттан да жакшы деген сөздөрдү окуйт элек да, таң калыштуу болот элек, көп деле тереңдеп түшүнбөйт элек. Кантип алым адам менен 1 саат отуруп койсо, 60 жылдык ибадаттан жакшы болот экен. Себепсиз алым менен отурсаңыз, алымды жакшы көрөт экенсиз. Ал алымдын жүзүнө караган өзү бир ибадаттын ордундагы турган жакшы иш экен. Анан алардын сизге берген кеп кеңешичи, сизге бир жакшы ниет тилек кылып батасын берип койсочу, өмүрүңүз, турмушуңуз көгөрөт сонун болуп. Алымдар менен отурган отурушунун ушунчалык берекеси көп экен. Бир кеңеши, мисалы Молда Сабыр дамланын ошондо отургандагы биз менен 3-4 айга чейин сабак окуйбуз дагы, анан дамла бизге сабакка кирбей калат, иши көп. Анан кийин барып биз менен бир күн келип кечинде отурат дагы, түн жарымга чейин отурабыз да сүйлөшүп. Анан ошондо баягы сен 3-4 ай мейнет кылып окуганыңдан дамла менен отурганчы 1-2 саат артык да. Ал кишинин башынан өткөн окуясын айтып берип койсо, кичине кеңеш берип кое турган болсо, сиз үчүн ушунчалык ичиңизден козгогон бир сиздин ышкыңызды ушунчалык туйлатат, токтолбой өмүр бою илим алып жүргүңүз келет да. Бул абдан жакшы иш азыркы силердин кылып атканыңар. Муну сырттагы нерсе шайтанда жөн жатпайт, азгыруу болот. Нафси дагы жөн жатпайт, сиздин нафсиңизде башка нерсени эңсеп калышы мүмкүн. Адам өзүнө өзү каршы чыгат. Анан өзүн өзү биринчи жеңиш кыйын. Анын үчүн сиздер жардам бериңиздер. Бул жердеги устаздардын койгон тартиптери, медресенин тартибине колуңуздан келишинче баш ийгенге аракет кылсаңыз, сизге жакпаса дагы, анда тез илимдүү болосуз, тез устаздардын көзүнө илесиз, назарын аласыз, назарына илинесиз дагы, дуасынын берекеси сиздерге жетет. Илим алып аткан кезде жанагындай сиздин мейнетиңиз, ниетиңиз, таквалыгыңыз, сабырыңыз биринчи орунда керек. Кимиси кем болсо, бир жеринен кемдик боло берет. Анан кейде кейбир балдар баягы мен жакшы окуй албай атам, анан жаттасам жатталбай атат деп өзүнүн илимге болгон ышкысын ача албайт да. Ан сайын шайтан азгырып, кайта жабылышы мүмкүн, андай кылбаш керек. Биздин бир устазыбыз айтты эле. Жекече менин өзүм дагы балдар менен сабак өткөн кезде бир 2-3 бала бар элек, мындай кабыл алышыбыз жайыраак болчу. Тез кабыл алып кете албайбыз. Жайыраак болот эле, бизден балдар бир топ астыда болчу. Анан бир күнү ошентип мен да ошентип ойлонуп жүрдүм. Кабыл алышым начар болуп атат, жатташым начар, Куран жатташым начар, кандай болот экен, бул жанымдагы шериктер алдыга озуп кетип атат деп абдан ойлонуп жүрдүм да. Анан Куран жаттагандагы Курандан сабак берген устазыбыз айтты: "Неге сен Куран жаттай албайсың? Сен жалган айтасың. Жалган айткансаң, неге жаттай албайсың Куранды?" dedi. Намызыма тийгенге аракет кылды да. Анан ага деле болбоду. Анан этегинде бир устазыбыз бар эле, ошол айтты: "Баягы жаныбыздагы зийини күчтүү балдарга суктанам да мен." Анан устаз айтты: "Бул тез түшүнүп алган бала менен жай кабыл алып, жай жаттап, жай киришкен илимге адамдын айырмасы ашып кетсе 3-4 жыл dedi. Өмүр берсе Кудай 3-4 жыл эле болот. Сен болгону аракетиңди кыл, токтотпо, бир 3-4 жыл кеч жетесиң ошол жеткенден. Ал жеткен нерсеге сен бир аз кечирээк жетесиң. Бирок сен токтотпо. Бул шайтандын азгыруусу да болот экен, адам өзүнө ушинтип жерге урат экен." Анан ошол устаздын ушул сөзү абдан кулагыма илинип калды. Кудайым тофук берген экен. Анан ошол нерсени мен ал менен аздага озуп кетип атса деле, окуп атса деле, мыкты болсо деле, ошол демек тажрыйбасы бар устаз айтты. Ашып кетсе бир 3-4 жыл мен кечирээк алсам болот экен билимди, кечирээк алат экен. Бирок 3-4 жыл кечирээк алам деп илимден баш тартып кетүү өзү надандык болот экен. Анан Кудайыма шүгүр, чындап эле ошондой болду. 3-4 жыл кечирээк алдык, бирок Кудайым берди, алхамдулилла.
Ошол сыяктуу сизде да ошондой ойлор болушу мүмкүн. Эртең эле башталат. Бу шайтан корогор бир топ пикир салат адам бар. Өзүңүз да анан бир-эки кыйналганда тартипке көнө албай, ар нерсе ой келиши мүмкүн. Өзүңүздү жеңиңиз. Бекем тартип менен ниетиңизди түздөп, аракетти эч токтотпоңуз. Биз окуган кезде Куран окуй албагандар бар эле. Шенесизби, ал киши Куран окуганда көп адамдар мындай тегерегиндегилер жадап кетет эле, үнүн угупчу. Анан кулакка да үнү окуп отуруп, этегинде баягы жигиттин үнү жагымдуу болуп калды. Куран адамды кооздойт. Сиздин жагымсыз үнүңүз болсочу, үнүңүздү жагымдуу кылып коет. Бул Куран Кудайдын сөзү да. Азыр сиздерге ушул башынан баштап жан келгендер болсо, Куранга ушунчалык аракет кылсаңыз, жөн эле Куранды жакшы көрсөңүз, Куранга болгон бир аз махабатыңыз болсо, көкүрөгүңүзгө кызып бир Куранды Кудайдан тилек кылып, ниет кылып коюңуз. Куранда ушунчалык керемет, жер бетиндеги керемет, мындай Курандан ашкан керемет жок. Куранга бир аз махабатыңыз болсо, сизди ушундай кылып, теп-тегиз кылып, жортуп, кентип, кертип сизди тим эле чыкчыйтып коет. Бул илимге киришүү, Куранга жакын болуу, Кудайдын жолунда жүрүү, бул бир бакыт. Ойлобоңуз, азыр сиз бу жерде баягы эмне болот экен деп кыжалат болбоңуз. Сонун болот, Кудайым буйруса, ата-энеңиз дуасын берип турса, устаздар сабакты берип турса, сиз эле мээнет кылып, аракет кылып, адебиңизди сактап турсаңыз, тез арада жетесиз, көрөсүз, Кудайым буйруса. Ошон үчүн Алла Таала бир жакшылыгын моногу капырларга дагы зулумдук кылбайт да, Алла Таала жакшылыгын үзбөйт. Капырлар барбы? Мен Кудаймын деп жүргөн адамдар бар, Кудай менен эч иши жок. Ошолор дагы кылган мээнетине жараша Кудайым бере берет да. Баягы биз жаңы сиздердей болуп окуп жүргөн кезде бир кызык нерсе, анда жаңы бир жанагынтип бир кинолор чыгат эле. Анан аерде жана Кытайлардын мыктыларын көрсөтөт эле. Алар улуттук баягы немесин көтөрүш үчүн, улуттун ан сезимин көтөрүш үчүн Кытайлар эски тарыхтарын тартып, анан кийин кинолорду чыгарат эле. Анан бир-эки ошентип кинолорду көрүп калып мен таң калдым. Кытайларда шундай, булар буддист болсо, капыр болсо, ошонча мээнет кылса, Кудай буларга деле бере берет экен. Кудай эч кимге зулумдук кылбайт. Имандуу эмес, капырга дагы. Тек гана адамда мээнет керек экен да. Кечине ыхлас керек. Анан Кудай магачы сиздин мээнетиңизди 10 эсе кылып берет. Бул 10 эсеси эң азы. Эң азы 10 эсе болот. Эгер ниетиңиз эле түз болсочу. Кандайча ушул капырлар шунча мээнет кылып алдыга чыгып жете берет. Биз имандуу Кудайга ишенип таянып туруп, неге биздики чыкпайт деп ичимден сыздайт элем. Неге биз мээнет кылсак бербейт Кудай? Берет. Жөн эле биз мээнет кылбайбыз. Биз жалпоо экенбиз. Ийим билдик аны. Алар көрсө жата калып, жандалбастап болгон жанында, малында, убактысында ошого өрөйт экен да. Жумшайт экен. Аябайт экен. Анан аларга Кудайым берет экен. Капырга деле. Сиз имандуусузбу? Анан сиз Кудайдын жолунда жүрүп атасызбы? Фи сабилилла, мына жерде жүргөн сиздин ар бир секундаңыз, саатыңыз, күнүңүз, айыңыз, жылыңыз эмес. Секундаңыз Алла Тааланын эртең кыяматта таразанын оң жагына түшө турган убакыт болот дейт. Сиздин убактыңыз дагы таразаны басат буйруса. Ар бир секундаңыз жөн кетпейт. Мунун баркын билиш керек дагы. Кудай буйруса, ниетиңизди түздөп, азыртан ата-энеңизден сураныңыз. Мени ушул жолго тапшырганына рахмат деп ата-энеңиздерге ыраазы болуңуздар. Анан колуңуздардан келип ата-энеңизден дуа сураңыз. Сиздин дуаңыз мага береке болот экен, көбүрөөк мага дуа кылып туруңуздарчы деп. Эч кандай арызданбаңыз, мээнет өзүңүздөн. Сиз ыраазы болуңуз ата-энеңизге дагы, бул туш болгон ушу тагдырыңызга дагы, Алла Таалага дагы ыраазылыгыңызды билдириңиз, кубаныңыз, сүйүнүңүз, намазыңызды ыхлас менен окуңуз, дааратыңызды толук алыңыз. Дуа кылганда ушундай колуңуз уюп кеткенчелик дуа кылыңыз. Анан сиз натыйжасын көрөсүз. Бир аз убакыт, бир нече жыл убакыт керек, 1-2 жыл. Ушинтип мээнет кылып коюңуз. Колуңуздан келеби? Кечине ушул жерде бүтүп чыкканга чейин кийимдин кымбатына кызыкпай туруңуз, тамактын кымбатына кызыкпай туруңуз. Ушул жерде бүтүп чыкканча билимдин кымбатына кызыгып туруңуз. Ата-энеңиздин ыраазылыгын алганга кызыгып туруңуз. Алланын ыраазылыгын тапканга, устаздардын назарына илинип, устаздардын сүймөнчүк бир шакирти болгонго аракет кылыңыз.
Uaqtılы öyle. Anam geleceğinizde görürsünüz de Xuda kalasa. Allah Taala siz oylagandan dağı artık kılıp gelecek beredi sizge. Eldin de geleceğine sizin yardımınız diyet. Niyetiniz düz bolsun, sabır kılınız, kolunuzdan gelişince adep kılınız. Canınızda şunçalık dost bolsa da buğa çeyin başka bolçu. Azırın bu ilim yolunda dost boldu, adebinizdi görsötünüz. Dosunuzdan başla. Atelenizdi o, ustazınızdı o, başınızga çıkara turganday kılınız. Anpeseniz ilim çıkmaydı. Ustaz menen atelenizge mından nары mına bul jolga düştünüzbü, bul jerge geldingizbi? Öyde karap süйлөгөнгө hareket kılınız. Görüyorsunuz. Kolunuzdan gelebilir. Atelenizden kolunu övünüz. Razılığını alıp koyunuz. İlimdin tez çırpağanını görüyorsunuz. Zihninizin tez açılğanını görüyorsunuz. En birinci orun oşal özünüzün hareketinizde, sabrınızda, niyetinizde, takvalığınızda, adebinizde koyunuz. İnşallah gelecekte Kudayım buyurursa el bütkön mıht adamlardan boluruz. Kudayım barıngарды бүгүнкү күндө bir берекелүү күндөрдөн кылсын. Мындан наркы күндөргөр бактылуулук эки дүйнөдө бактылуулукка ээ боло турган, себеп боло турган, ата-энеңиз дагы сүйүнө турган эртең кыяматта устаздарыңыз да сүйүнө турган болсун. Кудайым көңүлүңөргө ыйманды бекем кылып салып, рызкыңарды кең кылып, денingерди сактылсын. Жакшылыктын үстүндө болгула, оорубагыла, жаңы окуу жылыңар куттуу болсун. Ademlerdi saktagıla, sabır kılgıla, niyetiңерди түздөгүлө бүгүндөн баштап. Allah Taala iyilik versin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.